Достор, код редакторунда өзгөрмөлөр менен алгач таанышып өткөндөн кийин келиңиздер бул слайдда өзгөрмөлөр менен кененирээк таанышканга аракет кылалы. Эгерде биз өзгөрмөгө кайсы бир аныктаманы бере турган болсок, ал төмөндөгүдөй болмокчу. Өзгөрмө бул маалымат маани үчүн аталышы бар кандайдыр бир сактагыч. Башкача айтканда, өзгөрмө бул кайсы бир сактагыч экен. Анан ушул нерсени кененирээк түшүнүш үчүн келгиле кийинки кодко же болбосо мисалга көз чаптырып, ошонун жардамы менен ушул кубулушту түшүнгөнгө аракет кылып өтөлүк. Азыр силер JavaScript'те жазылган кодду көрүп турасыздар, достор. Анан элестеткиле, биз JavaScript'тин интерпретаторубуз. Анан биз ушул кодду азыр аткарабыз да. Анан биздин биринчи сапта эмне болуп жатат? Биринчи сапта биз let message деген инструкция аркылуу message деген жаңы өзгөрмөнү жарыялап жатабыз. Дал ушул убакта, достор, компьютерден S тутумунун кайсы бир жеринде message деген аталыштагы кайсы бир сактагыч пайда болот экен. Аны шарттуу түрдө кайсы бир коробкага окшоштуруп, мындай деп элестетсеңер болот. Ошол биз өзгөрмөнү жарыялаганда компьютердин S тутумунда өзүнө бир нерсени сактай ала турган кайсы бир message деген аталыштагы коробка пайда болду дей берелик. Ал коробканын ичи азырынча бош, анын эч кандай мааниси жок. Анан, достор, ошол коробканын аталышы, S тутумдагы аталышы message, ал биздин өзгөрмөнүн аталышына дал келет. Ал эми message сөзү кыргызчага кат деп которулат, достор. Эми келгиле, достор, биздин интерпретатор мындан ары кетти дагы 3-чү саптагы инструкцияны аткарып жатат дейлик. Интерпретатор 3-чү саптагы инструкцияны аткарганда, башкача айтканда, message барабар салам деген инструкцияны аткаргандан кийин салам деген маани message деген коробканын ичине маани катары ыйгарылат экен дагы, ошол жерге сакталып туруп калат экен. Анан бул маани биз муну өзгөртпөй койсок, ошол бойдон эле тура берет экен. Бирок келгиле, биз 5-чи сапка барып, message деген өзгөрмөнүн мурдагы 3-чү сапта аныкталган салам деген маанисин өзгөрткөнгө аракет кылсак, бизде төмөндөгүдөй нерсе болуп өтөт экен. Башкача айтканда, ошол дүйнө деген 5-чи саптагы жаңы маани ошол коробканын ичине келип сакталат экен дагы, а мурунку маани болсо таштандыга ташталып, анын уже кереги тийбей калат экен. Башкача айтканда, биз өзгөрмөнү аныктаптырбыз, ага алгачкы салам деген маанини бериптирбиз, андан кийин, достор, биз өзгөрмөнүн маанисин өзгөртсөк болот экен. Башкача айтканда, биз аны баштапкы маанини дүйнө деген сөзгө алмаштырып койдук. Эгерде биз ушул message'тин маанисине коддон кайрыла турган болсок, башкача айтканда 7-чи сапты барып аткарып, console log менен message'ке кайрылып, аны экранга чыгара турган болсок, достор, биз ошол коробкага барабыз да, коробканын ичинде кайсы маани турган болсо, ошону чыгарат экенбиз. Биздин учурда бул дүйнө деген сөз болот. Башкача айтканда, 7-чи сап аткарылган кезде бизге экранга дүйнө деген сөз чыгарылып берилет экен. Андан кийинки маанилүү нерсе, достор, өзгөрмөлөрдү биз ар кандай ыкма менен жарыялап маанисин аныктасак болот экен. Мисалы, 9-чу сапта сиздер let менин биринчи мугалимим барабар гапырагай деген инструкцияны көрүп турасыздар. Бул учурда эмнени байкасак болот? Барабардыктын сол жагында, достор, биз өзгөрмөнү жарыялап жатабыз. Ал эми барабардыктын оң жагында биз өзгөрмөгө маани аныктап жатабыз. Башкача айтканда, ушул эки нерсени бир инструкцияда же болбосо бир саптын алкагында аныктасак болот экен, аткарсак болот экен. Же болбосо 11-чи саптагыдай бир эле жолу let деп туруп жазып алып, өзгөрмөнүн аталышын берип, ага маани берип, андан кийин үтүр менен кайра экинчи башка жаңы өзгөрмөнү аныктап кете берсек болот экен. Же болбосо биз мурунку мисалда көрүп өткөндөй, биз өзгөрмөнү жөн гана let деп туруп, анын аталышын берип аныктап, башкача айтканда аны жөн гана жарыялап, маанисин ыйгарылбаган абалда калтырып койсок болот экен. Андан кийинчерээк ушул өзгөрмөнүн аталышына кайрылып, ага маани ыйгарсак болот экен. Башкача айтканда, буларды жарыялап, аларга маанини аныктоонун ар кандай түркүн жолдору бар экен, достор. Өзгөрмөлөрдү колдонуп жатканда, достор, биз аларга аталыш бергенде кайсы бир чектөөлөргө көңүл бурушубуз керек экен. Биз мурунку сабактарда айтып өткөнбүз. Мисалы, өзгөрмөлөрдүн аталышы цифрадан же болбосо сандан башталбайт дегенбиз. Анан өзгөрмөлөр өздөрүнө баягындай сызыкчаларды камтый албайт деп айтканбыз. Кыскасы ушундай сыяктуу чектөөлөргө көңүл бурушубуз керек экен. Андан кийин, достор, дагы маанилүү нерсе, биз өзгөрмөлөргө аталыш берип жатканда, ал өзгөрмө өзүнө кандай маанини сактайт, ошого жараша анын аталышын беришибиз керек экен. Мисалы, менин биринчи мугалимим деген өзгөрмө ушул гапырагай деген маанини өзүнө сактап турат да. Анан гапырагай деген маани бул ошол барыңыздар билесиздер, гапырагай бул белгилүү мугалим туурабы Кыргызстанда. Анан мен ушул маанини сактап жатканда өзгөрмөгө аталыш бергенде, мындай өзүнүн ичинде мугалим деген сөзү бар аталышты алсам туурараак болот да. Анткени ал өзүнүн маанисин мындай туура баяндап жатат. Кандай маанини өзүнө сактап жатат, өзгөрмөнүн аталышы ошону баяндап жатат. Бул эмне үчүн маанилүү, достор? Бул деген биздин кодубуз дайыма окуганга жеңил болуш керек, түшүнгөнгө жеңил болуш керек.
кодубуз канчалык таза, түшүнгөнгө жеңил, окуганга жеңил болсо, биздин программабызды коштоп жүрүү же болбосо аны кеңейтүү жеңил болот экен. Өзүбүз тараптан дагы, башка адамдар тараптан дагы. Эгерде мен мисалы let деп туруп A деген тамганы жазып туруп эле гапырак айдай турган болсом, бул бир аз түшүнүксүзүрөөк код болмок. Анан биздин A деген сөзүбүз эмнени билдирет экенин билбей калмакпыз да. Же болбосо мисалы 11-ci сапта көрдүңүздөрбү, second name барабар Асанов деп турат. Биз билебиз, Асанов деген бул фамилия, ал эми second name деген аталыш, бул кыргызчага которгондо фамилия деп которулат. Ошондуктан бул аталыш өзүнүн маанисине 100% түрдө дал келет экен. Же болбосо кыргыз деген бул улут экенин билебиз достор. Ошондуктан бул өзгөрмөнүн аталышын nationality деп таңдап алдык. Кыскасы, сиздер дагы өзгөрмөлөрдү аныктап жатканда, аталышын таңдап атканда ошондой өзүнүн маанисин түшүндүрүп баяндай турган аталыштарды алышыңыздар керек экен. Анан достор, дагы кийинки маанилүү өзгөрмөлөргө тиешелүү болгон нерсе, биз айттык, өзгөрмөлөр бул маалыматтарды сактайт экен да. Биз маалыматтарды негизи чыныгы жашоодон алабыз туурабы? Компьютерде же болбосо өзгөрмөлөр аркылуу биз ушул маалыматтарды компьютер талаасында, программалоо талаасында чагылдырабыз. Анан ушундай маалыматтардын түрлөрү болот экен, алар эч өзгөрбөйт экен да. Мисалы, сиздердин туулган күнүңүздөр. Силер бир күнү туулгансыңар, анан ал өмүрүңөрдүн аягына чейин өзгөрбөстөн кала берет да. Дал ушундай маанилерди сакташ үчүн, аларды колдонуш үчүн достор, JavaScript программалоо тилинде константа деген өзгөрмөлөр бар. Константаларды биз өзгөртсөк болбойт экен достор. Башкача айтканда, аларга биз эң башында алгачкы маанисин аныктайт экенбиз дагы, анан программанын жүрүшүндө аны өзгөртсөк болбойт экен. Мисалы, 14-cü сапта my birthday деген константаны көрүп турасыздар достор. Константаны биз ошол const деген ачкыч сөз менен аныктайт экенбиз. Анан мисалы мен 15-cü сапта my birthday дегенди маанисин жаңы мааниге өзгөрткүм келсе, интерпретатор тарабынан биз ката деген белгини алат экенбиз да, мындай кодду аткарганга болбойт экен.